Амансыздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде эмгектенип жүргөн замандаштар. Бирден лайк басып мына дача издегендерге, жөрө жолдоштор менен эсалам дегендерге мына ушул видеону таратып койгула. Бул видео Москвадагы бардык группаларга жетип түшсүн. МКАДтан 16 км бериде Молокова деген жерде өзүнүн мекендештери бир жыш жайгашкан жерде өзүнүн Дөөлөт деген агабыз ушундай дача кылып ушул жерди иштетет. Эки кыргыз үй бар, ичинде эки банясы менен ушул тойлорду, чакан банкетнийлерди ушул жерден өткөрсөңүздөр болот. Келип кой союп жеп кетсеңиздер болот. Бардык кызматтарды аткарып көргөзүп бермекчи туугандар. Ошондой туугандар. Бир көргөзүп коеюн, жүрүңүздөр. Толук маалымат айталык. Жыргап мындай жакшы баня издегендер болгон болсо туугандар, мощный банясы бар. Биз өзүбүз ар дайым ушул жерге түшүп турабыз. Буйруса, келгендер бир комментарий жазып койгула. Банясы боюнча пары бөлөк да, чындапчы, пары бөлөк. Ичкерие киргенде ушундай газондорду төшөп койгон. Көрүп атасыздар, үстү жабык, навесте. Тансан эзе бересиздер. Кеңири дегендейчи. Мына, кааласаңыздар машинаңызды алып кирип койсоңуздар болот. Мына бүгүн садовод жамааты келип, ошол жерде бир жакшы отуруш уюштуруп атыптыр. Жүрүңүздөр. Кыргыз үйлөрү көрдүңөр да. Үстү жабык туугандар. Үстү жабык. Калоочуларга квадроциклдер бар ушул жерде, ойногондорго, кызыккандар болгон болсо туугандарым, кааласаңыздар ушундай мангалдар бар, шашлык бышырам дегендер болгон болсо, бул жакта самор, ошол өзүбүздүн айылдагыдай эле чайлар кайнап атат. Ассаламу алейкум ака, кандайсыз? Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы? Көптөн бери келет экенсиздер, а? Жака көптөн бери келебиз, садовод жамааты бүгүн. Ренибиз уулду болуп, акыйка өткөзүп атат. Ошого жамаат чогулуп атабыз. Ага шүгүр. Ар дайым келип турасыздар. Ар дайым келип турабыз. Өзүбүздүн үйдөгүдөй эле жүрөбүз бу жерде. Кеңиричилик. Видеого чейин сүйлөшүп калдык. Башкаларга барат элек, анан ошол өзүбүздүн мекендештер ачканды угуп, ошондон бери ушул жерге келебиз дейт. Мындай сүйүндүм да ака. Жакшы. Рахмат. Алла разы болсун. Бир сом болсо өзгө калсын деген бир жакшы нерсени айттыңыз да. Ошол өзүбүздүкүлөргө болсун дейбиз. Бир сом болсо да. Чай бөлөк экен ака. Чайыңарды азыр иштик. Бул баары мына жана самоордун чайы башкача экен да. Конечно. Чайы башкача экен. Жакшы, ишиңизге калайбыз ака? Тынч болуң. Тынчтарбы, кандайсыздар? Ассаламу алейкум. Иштериңиздер жакшыбы? Алейкум ассалам. Аллага шүкүр. Баняны сунуштайбызбы? Реклама кылып жүрдүм эле. Болду. Биз садовод жамааты. Кудай кааласа бир көптөн бери келип калдык бери почти. Бир айда бир 2-3 жолу меймандар келет. Мына бердеги алыстан келген, Кыргызстандан келген устаздар да келип калат. Отурабыз. Условия өтө жакшы. Условия жакшы. Өтө жакшы ушу. Жакшы. Эми ушунчалык неме кылып жарыя кылып калдыңыз, ошол сама дөөлөтүбүздүн немеси менен берде Кыргызстандын жытысында Кыргызстанда жүргөндө чөсүң. Бар жок немеси халал баня. Өтө тынч экен. Тынч. Тынч, чындап тынч. Кааласаң ат минесиң. Ушу бардык нерсе бар да. Полный удобство бар. Калагыла волейбол ойногула. Кааласаңар баскетбол ойногула. Ассаламу алейкум. Тынчсызбы ака, иштериңиз жакшыбы? Шүгүр. Көптөн бери келесиздер сиздер да, ана? Көрүп калабыз, көптөн бери келебиз бул жака. Туугандыгына. Реклама кылып келип калдык. Экөөбүз бир ушул макта бересизби же чындыгын айтасызбы деп калайын. Орустардыкына деле барабыз, анан көрө бөтөн жерде жүрөбүз, мына бири-бирибизге поддержка кылып, мына келип турган жакшы го дейм. Мисалы Азер улутундагылар бир чайкана ачсам, ушу чайкана ачыптыр деп тааныбаган Азербайжандардан барып чай ичип, заказ берип кетишет да. Ансаңар биз деле ошондой биримдик болсок, мындай ынтымактуу болсок. Өзүбүздөн баштайлык, мына мен деле ошол дүкөндүн өзүмдүн үйүмдүн алдында дүкөнгө кирбей, ошол өзүбүздүн кыргыздарга барып алып турам ар дайымчы, ушул касым деп чындап эле жакшы. Ошо баарыбызга эле ийгилик, ушу келип неме болуп турабыз, Алла разы болсун. Сонун баня бир жакшы. Ишиңизге ийгилик ака. Тынч болуң. Мына артыбыздагы баня туугандар. Мына баня бул кыргыз үй. Бардыгы бир жерде жайгашкан. Бул жагы очокканасы бар, нарагында дегендей туугандар. Бардык нерсе бир жерде эле дегенде, алыс жакка барбайсыңар. Койпой союп жесеңиздер болот. Бүгүн акыйка болуп атат, ошого окшогон иш-чараларды өткөргөнгө да болот да. Мындай ошондой эле көргөзүп коюң. Бул жагы кыргыз үй. Кыргыз үйдүн ичине бир 30дай адам батат экен, ортолоргодан отуруп жанагы кылса деле болот экен да. Намаз деле окуганга болот экен бул жакта туугандар. Ошондой эле жанында дагы бир кыргыз үй. Бул канча адамдык дедиңиз? Бул 20дан 25ке чейин бар. 20дан 25. Келиң ака. Бир амандашып, экөөбүздөн бир мама берип коелук. Тынчсызбы? Иштериңиз жакшы? Жакшы, рахмат. Акам дагы келип калды. Жакшы. Келген элдин баары мен сиздин номериңизди берип атам көбү. Баары мактап атат. Келип, сен келип тартып кеткенден бери аябай көп кишилер келди. Рахмат сага чоң ушинтип
бир ооз сөзүмдү четке поддержка кылып атканыңыздарга рахмат силердин туугандарым. Сен келип тартып берип, сен көрүүчүлөрүң, сен көрөрмандарың дегендей ушул келип бизге келип эс алып атышат. Көрөрмандарга чоң рахмат, кыргыз элине чоң рахмат, ушинтип бизди келип колдоп атканына. Эми биздин кантип айтсам, эми чакан жер, ушу чакан жерге колдон келишинче баарын баткырганга аракет кылдык. Бирине бири мешать этпейт. Мисалы, биякта отурган кишилер өздөрүнчө эшиги жабылат. Булардын казан очогу башка, бул боз үйдүн клиенттеринин булардын казан очогу башка. Алда баняныкы башка, өзүнчө. Эч ким бири-бирине жана калкат бербей жок. Ал жетпей калды, бул жетпей калды демей жок. Отун сууну бүт баарын дайындап, даяр кылып турабыз клиент келишине. Мына Кыргызстан жыттанат дегенине дагы бир кошумча, чындыгында май дак болуп азыр эле борсок бышты да, мына жыты могу жак уруп атат. Кадимкидей Кыргызстанда бир эртең бир той боло тургандай да, бир чоң бир той боло турган даярдыктай да. Жакшы. Ишиңизге келик ака, азыр бир катар көргөзөйүн, анан акырында агабыз бир услугалар бир катар айтып берсин. Ичкериге мына киргенде буттарды чечип, бул жагы теплый пол туугандар. Буттан жылуулук берип турат. Мына башка баняларга салыштырмалуу биз деле көп жака барып жүрдүк дегендей, бул жер жабылгандан кийин, мисалы бул биринчи баня жабылгандан кийин ичи аябай жылуу болуп там скважина мындай сквозняк болбойт да, сквозняк болбойт дегенде мындай белсел кармап койбойт, башка болбойт экен. Ушул жерден кийинип сразу чыгып ошону менен кеттик. Чакан баня, мына көрүп атасыңар. Караокеси бар, кичине бир бук чыгарайын, бир ырдайын дегендер болуп калган болсо, анан бул жакта дастарконду жайып коюптур. Тынсыз бака? Садовод жамааты өтө өрт экенсиңер, бирок дастарконду карагыла мына. Көз тийбеси мына ушундай жамаат болуп, ар дайым катташып жүргөнгө эмне жесин тура, ушундай кылып дастаркондорду жайып беришет. Кааласаңыздар өзүңүздөр кылсаңыздар болот, мына жана салат балаттарды башканы кааласаңыздар, айтсаңыздар өздөрү кылып беришет. Бүгүн мисалы бир 30дай адам келет, ошолорго дастаркон түзөптүр, мына көрүп атабыз, Теплый пол чындап жылуу болот экен, жыргап атам. Бул жерден отундарды агам өзү кирип жагы берет, аял кишилер өзүнчө бир жамаат болуп келсеңиздер, жеңеке өзү жагы берет дегендей. Ал баняда бул баняга эч ким өтмөй жок, мындай. Закрытый да, аябай. Коркпой келип, эс алып келсеңиздер болот. Бул жагы чакан кухня дегендей, жанагы өзүңүздөр продуктаны карап келип, балким ушул жерден эле кылып аласыздар, можетчу. Бул жагы жанагы туугандар, ушул жерден эле көргөзүп коеюн, ушул жерден тартып коеюн. Бул жагы парилкасы аябай мощный, мына парилкага чыгып аткандар бир катар жазып койгула. Бул жагда душ, туалети, жанагы чувствованга келтирген жанагылар экөө тең бар. Чыккан деле уже бассейн бар. Чыгып, пардан чыгып эле бассейнге секире бересиңер. Аябай мощный. Биринчи банядан чыккандан кийин эле мына туугандар, бул жагда экинчи баня, ушул жерден кирип кете беребиз мына. Эки жамаат бир учурда келсе дагы бири-бирине калакат этмей жок, эшик жабылат болду. Аял кишилер жанагыса жеңекебиз карайт, эркектер жанагыса кирип чөмүң болсо, агабыз карайт дегендей. Бул жакта деле ошондой эле караокеси, ызычуу, светомузыкаларга чейин бар. Мына кийим илгенге полкалар, вешалкалар дегендей. Жатам дегендерге болсо мына ушундай условиялар бар экен. Бул жакта деле ушундай кухнясы, нарактан тартып койсоңуз, бул жакта чакан отурганга стол, стулдар коюп коюпту. Бул жагда деле теплый пол дегендей. Бул жагда деле ошондой эле экөө оп окшош эле да, туугандар, көрүп атасыздарбы? Пардан чыккандан кийин сразу мына эшикти ачып туруп эле сразу бассейнге түшө бересиңер. Анан бул жакты көргөзүп коюңар Рустам ака. Туалетке киребиз. Туалеттин бул жагында душ бар. Мына эмне дедиңиздер aka жана? Ушунусу менен кызык туугандар. Ушунусу менен кызык. Өтө бөлөк да. Мощный мындай энергия аласың да, ошо пуу деп түшкөндө элечи. Кухня деле мына кыргыз үйгө, баняга оң, мына ошонун жанында эле чыгып кеңири кааласаңыздар өзүңүздөр бышырсаңыздар болот. Кааласаңыздар ушул агам өзү бышырып берет дегендей. Казандардын түрлөрү бар. 125 литрлик, 80 литрлик, кааласаңыздар 40 литрлик, бир 7-8 казаным бар деди. Мындай объемго карап жана кыла бересиздер. Эки койдун эти кыскасы мынага батат окшойт го бүгүн, бата турган болуптур. Ошондой туугандар. Мына ушул жерден сөрөдөн эттерди жана кылып тураштырып дегендей жана кыла бересиздер. Бүгүн акыйкага эки кой союлгандыктан мына шашлыктын мариновкасы өзүңүз кана окшойсуз ака? Өзүм кылдым. Мына куурдактыкы, бул болсо азыр шорпондуку уже жамаат келип баштады. Буюрса азыр бул жерде өтө жыттар, өтө бөлөк чыгат да мына. Казандын башындагы жыт баары башка да, айылдагыдай.
Бул жерде жиза болот. Жизабы? Курдактыкы башталды. Мына бир мында эми дому кылып коем, ырымын кылып коем мындагыла. Көргөзүп коңгула. Мен колум эмес да, мына аш болсунун кол дегендей кыла. Бул аштыкы бакам, эмненики бул? Бул жок, курдактыкы. Курдактыкы. Курдак Жакшы, болот. жакшы, жакшы. Картошкалардан өзгөчө туура алыптыр да, көрүп атасыңарбы? Буну азыр курдакты жасаган немесин айтып өтүп кетейин. Эмен чыгарабыз. Жизаны чыгарып туруп эле картошканы кызартып алып, этти куруп, этти бышырып алып туруп, анан үстүнө картошканы салып, суудан куюп, дымдап бышырып беребиз. Примерно 1,5 саат менен 2 сааттын ортосунда бышат. Курдак даяр. Курдак даяр. Садовод жамааттан Айбек акебиз мына эгер эсиңиздерде болсо 1,5-2 жыл мурда агабыздан садоводко барып кичине интервью алгандай болдук элек. Ошондо Вайлберстен уже чыгып атат агабыз. Жамааты менен келиптир, а? Ооба, Байне боюнча кичине айтып бересиз. Ошо негизи бияка келип турабыз. Биз деген бизнес чөйрөдө болгондон кийин биз анча-мынча бизнестердин лайфхактары менен бөлүшөбүз да. Таптакыр бекер, акысыз, жөн эле бирин-бирибизге жакшылыкты каалоо ниетинде лайфхактар менен Вайлберстте кандай алгоритмдер болуп атат, Кыргызстандан по белому таможнядан кантип өткөрүш керек деген көйгөйлөрдү ушул жерден чечип, сүйлөшүп, жакшынакай отуруп, анан кыргыздын каада салтын сагынабыз да. Самоордун жугуй от менен этнический стилден эжекебиздин борсогун жеп кетебиз. Байкебизге да Алла таалам ыраазы болсун. Ушундай бир Москва шаарында мен оюмча ушул эле жер го дейм, башка жерди билбейм да. Номер 1 да. Ушул жерге Кыргызстанга кээде мындай бат-баттан катталбасак ушул жерге келип немебизди, черибизди жазып кетебиз да. Ошо, Алла таалам ыраазы болсун. Жакшы. Ишиңизге ийгилик. Мына Wildberries боюнча эгер кызыккандар болгон болсо, мына кайрылып бергиле. Мен номерин берем. Берип коерейинби, кандай дейсиз? Кызыккандар болсо, беребиз. рахмат, ишиңизге ийгилик, рахмат сизге. Сизге да Алла таалам ыраазы болсун. Мына эми элдин баарына баасы кызык болуп калдык шо деп атак. Бир айтып бересиз. Боз үйдүк канча, байнандык канча, бышырып бериш кандай болот? Услугаларды айтып өтөйүн анда. Баштаганда эле бизде ушул кыргыздын боз үйүнөн баштайлы. Боз үйлөрдүн баасы киши башына эсептелинет 700 рубльден бир адам башына. Бизге 6 канаттык боз үйүбүзгө 30дан 35ке чейин киши кеңирип отурат. Тегерек стол болгондуктан ичинен сыртынан киши отурат. 5 канаттуу боз үйүбүзгө 20дан 25 кишиге чейин батат. Бизге 5 киши келеби, 10 киши келеби, 20 киши келеби, ошол эле ценабыз өзгөрүлбөйт. 700 рубльден алып келип атабыз, 20 кишиден, 5 кишиден деле 700 рубльден алабыз. Бир күн кечке, эртең менен 9-10дон башталат боз үйдүн убактысы. Түнкү 10-11ге чейин. Анын ичине эмнелер кирет? Отун, суу, идиш, аяк, казан, очок, волейболный площадка, футболный площадка, артыбызда бүт баары бар. Музыкабыз бар, музыка коюп беребиз. Колонка ырдаса болот. Бир эле немебиз саат 9га чейин. Музыкабыз. Музыкабыз кечки 9да, эртең менен 9дан кечки 9га чейин музыкабыз. Убактыбыз болсо эртең менен 9-10дон түнкү 9-10-11ге чейин. Кеңири отуруп эс алып кетсе болот. Банянын баасы боюнча, банянын баасы 7 адамга 1500 рубльден. Саатына, 1 саатына 3 сааттан жогору жагабыз. Кете берет 5 саат, 6 саат, 10 саат ушинтип келип 15 саатка чейин отуруп эс алып кетип атышат. Жоролор келип бир кой союп жеп, музыка ырдап, шашки орноп, нарды ойноп, отуруп, ушу убактыларын өткөрүп кетип атышат баняда. Тамак аш боюнча келсек, бир койду союп, курдак, шорпо, мисалы аш деп коелу, же 5 бармак кылсак, 3 тамак кылып бир кой сойсок 5000 рубль акча услуга алабыз. Бир кой союп, 2 тамак кылсак 4000 алабыз. Койду өзүңүздөр сойдуруп келсеңиздер 3000 алабыз 2 тамагыңыздарга. Бир тамакты 1500 рубльден жасайбыз. Мында келгенде айтайын. 1500 рубль бир тамак. Шашлык, курдак там кете берет. Анда жакшы экен. Кой өзүңүздөн чыгабы же кандай? Өзүбүздө бар. Кой өзүбүздө бар. Өзүбүздөн чыгат. 450 рубль живой вес жайы менен саттык. Азыр данный момент коюуду токтотуп турдук кышка байланыштуу. Бул жерден аз досторубуздан койдорду алып. Бар. Алыс эмес, жаныбызда койлор бар. Жакынкы метро кайсы болот буякта? Домодедовская метро болот. Бизге 2 жол менен келсе болот. Каширский шоссе менен келсе болот.
и M5 менен келсе болот. Жакшы, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чындыгында мына жора жолдоштор менен тыч бир жерден эс алалык дегендерге мына ушул жерди сунуштап кетебиз. Чындыгында өтө тынч да, мындай машинанын жүргөнү же бир сигналдарды укпай элемин. Өтө тынч экен. Келип жыргап эс алып кеткиле. Ошол оюнуп кичине бир дискотека кылам дегендерге. Конечно, болор. Күндүзү келип жамгыр жаса деле тансага түшкөн адамга суу тийбейт. Жаш балдар менен бизге көп келип ойнойт. Бул жерде уже мындай чалганда футболный площадка кылып алат жаш балдар. Ушу топтор бар, топ теип, ойноп, күрөшүп, ушинтип ойноп жүрүшөт. Күндө шыпырып, суу сеип тазалап турабыз. Ооба, номерлардан байланышсаңыздар, местоположениеде эле жөнөтүп коет, заранее ошо запись болуп келип эс алып кетсеңиздер болот. Туугандар жакшы күндөр жолугуп жүрө берелик. Мурда кийин келип эс алгандар бир комментарий калтырып коесуздар. Пары чындап бөлөк экен ака. Жакшы порядка коюп. Парыбыз аябай парга эми Москвада деле баня деген аябай көп. Бизге эми иштегенибиз именно парга иштегенбиз. Парыбыз өтө сонун. Пар сүйүүчүлөр болсо келе бериңиздер. Парыбыздан жалып таппайсыздар. Не жагасыз өзү? Жакканым береза жагам. И анан берекет опилка, ошо березанын опилкасын прессовать этип өздөрү сатышат, ошону жагам. Ушул баняга специально ушундай окшойт го дейм. Специально баняга деп сатып алам мен, барып оптум алып, ушундан алып келип ушул жерден жагам. Алда баняга кирип кетип атканда оң бетте турат. Мен клиент келгиче өзүм жагып ысытып берем. Клиенттер келгенден кийин өздөрүн камсыз кылып жага берет. Мен жок, жага албайм десе, мен кирип жагып берип турам. Чтобы мешать этким келбейт. Келген эс алып отурган конокторго мен кайра кире берем, тамагын бергенде кирем, не сураса алып кирип берем. Өздөрүн отту өздөрү салып коюп жагып отура беришет. Жакшылык күндөр жолугуп жүрө берелик туугандар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Инстаграмга тартмаң